Bizde дем салуу кандай болот? Өз көзүңүздөр менен көрүңүздөр. Так, демге киребиз. Bizde дем салуу негизи аялдар менен эркектерге өзүнчө демкана менен өзүнчө дем өтөт. Бул жак аялдардын демканасы. Дем салуу 1 саат болот, жана жарым саат атайын демге тиешелүү, руханий оорулууга тиешелүү сабактар болот. Ал эми бул жак эркектердин демканасы. Эркектер өзүнчө кирет, аялдар өзүнчө кирет, бирок сеанс убактылары бирдей башталат. Бирок бизде көңүл буруу жана мамиле кылуу жеке болот. Мындайча айтканда, ар бир пациент, ар бир дем салууга келген адам 3 күндөн кийин бизде өзүнчө кабинетке кирет да, бул жакта молдо врач менен чогуу отурат дагы, экөө менен чогуу назначение кылат. Себеп дегенде оорулар ар кандай болот. Мисалы, дем салып аткан учурда бир адамдын давлениясы көтөрүлүп кете турган болсо, балким биз ал сыйкырдан экен же көз тийген экен деп маани бербей калышыбыз мүмкүн. Ошондуктан 3-күнү врачтар өзү жактан бүт көйгөйлөрдү сурап, тактап, ошого жараша лечение кылат. Андан сырткары молдолор өзү жактан дагы кошо назначение кылып лечение уланып кете берет. Жана андан кийин дагы общий 7 күн дем салдыргандан кийин кайра дагы бизде өзүнчө молдо менен кирип сүйлөшөт. Ал жакта молдо менен кирип сүйлөшүп жыйынтыкталат же кайра дагы 10 күнгө чейин улантуу керектиги сүйлөшүлөт. Дем салуу бизде жалпы 7 күн же 10 күнгө чейин болот. 3 күндө эле дем салдырса болот, бирок негизи 3 күндө дем салууда адамдын оорулары эми козголуп өзүнө келип баштайт. Демек 3 күн жетишсиз болот. Ал эми 7 күн 10 күндөн ашык 15-20 күн 30 күн дем салса да болот, бирок көп дем салуу пациент оорулуу тескерисинче молдого таянып алат, өзүнчө эч нерсе кылбай калат. Ошондуктан бизде 7 күн, акыркысы 10 күнгө чейин дем болот. Ал эми кимде ким 7 күн демге келген болсо, аны өзүнчө кабинетке киргизебиз дагы, молдо менен дагы бир консультация кылат, оорулары жөнүндө сүйлөшөт, жыйынтыкталат жана үйүнө тапшырма берилет дагы, жана биз ар бир пациентти бир жумадан кийин сөзсүз дагы контрольный келип, ал акыбалын сурашып тур деп задание тапшырмаларды берип анан кетиребиз. Ал эми бизде дем салууда эч кандай выходной эс алуу деген жок. Күндө дем салуу болот, суббота күнү, воскресенье күнү, жума күндөрү дагы дем салуу боло берет бизде. Дем салганда бир күндө 3 жолу дем болот. Эң биринчиси саат 9-да, анан 11-де, анан 2-де күндө дем салуу улана берет. Ал эми бизде жаш балалар үчүн дагы дем салуу бар. Ал саат 1-де болот күндө. Болгону гана жума күнү гана иштебейт, калган күндөрү саат 1-де 12 жашка чейинки балдарга дем салуу болот.